Кутманге чардактуу көрүүчү Тасмаардагы кетирилген катачылыктардын ичинен мүчүрүштүктөрдү таап көрсөткөн кино мүчүрүштүктөр рубрикасы сиздер менен мен Жолдубай. Биз бүгүн сөз кылуучу тасмабыз крепкий орешек, кыргызча айтканда каттоо жаңгак тасмасынын экинчи бөлүгү тууралуу кеп кылабыз. Бул фильмдин оригинал аталышы Die Hard 2 1990-жылдары тартылган. Режиссеру Ренни Харлин. Бул тасмабыздын бюджети күндөп эмес, сааттап өскөн дешет. Анда эмесе дал ушул тасманын катачылыктарын баштасак. Да, как я умудряюсь вляпаться в одну и ту же кучу дерьма. Джон Маклейн бороон болуп кар жаап жаткан учурда аэропортко кирип келет. Чындыгында терезеден күн нуру тийип турат. Бул дегени эшикте аба ырайы ачык болуп турганында. Демек, Маклейндин үстүнө эле кар жааган окшойт. Мне этот чертов снег до смерти надоел. Бул кадрда кара түстөгү каарманыбыз кандайдыр коробканы колу менен көтөргөн учурда колу ак болуп калды. Бул кимдин колу экен? Менимче бул каарманыбыз атайын каражаттарды колдонуп агарып жаткан окшойт, Элвиса Пресли. Маклейн кара түстүү каарманыбызды урган учурда өзү болчу. Ал эми кийинки кадрда Маклейндин ордуна башка дублер роль ойногону даана көрүнүп турат. Нас засекли, полковник. Достор, карасаңыздар, ток өткөргүчү жок эле телефон менен сүйлөшүп жатат. Муну менен эле чектелбестен телефонду тескери кармап алыптыр. Дебил. Жакшылап байкасаңыздар, бул жерде экинчи этажга чыгып кетүүчү тепкичти көрүп турасыздарбы? Элестетиңиздер, бул эмне? Эки этаждуу самолетпу? Таң калыштуу самолет экен, Хотите шампанского? Самолеттун экинчи этажы деп дагы жакшы үстүнө чыгып олтуруп албаптыр, ачык асманда кетем деп. Бул аябай эле кыйын сцена экени көрүнүп турат. Каармандын үстүнө темир түшкөн учурда тартууда каарманыбыз өмүрүн тобокелге салбайт да, бирок куурчакты коюп койгону билинип калган. Я видела труп. Вы его пришили? Нет, я только вышивал. Бул кадрда Маклейнди самолеттон жерге ыргытып жиберет. Ал эми жерге кулаган жерин жакшылап карап көрсөк, самолеттун изи эмес, автоунаанын изи көрүнүп турат. Самолеттон секирдим деп алдайын деген го. Кто-то должен получить нагоняй за этот бардак. Биз де алдай албай калдыго. Бизде ар бир катачылык көз жаздымда калбайт эмеспи? Сиздер менен Жолдубай болдум. Сүйүктүү достор, кечиңиздер көңүлдүү улансын. Көрүшкөнчө.